Адам өмүрүн алган кредиттер жоюлсун. Бүгүн Борбор калаада дал ушундай ураан менен маалымат жыйыны өттү. Элет көйгөйү Бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү өкмөттөн 6 айдан 1 жылга чейин насыялык мунапыс берүүнү талап кылышууда. Нааразы болгондор насыянын баштапкы суммасын төлөөгө даяр экендиктерин, бирок үстөк пайызды токтотуп турууну суранышууда. Мындан сырткары коомдук бирикмеге жарандардан жазуу түрүндө да, электрондук түрдө да кайрылуулар келип жаткандыгын айтышып, маалымат жыйынга арыздардын 0,1%-ын гана алып келишкендиктерин кошумчалап өтүштү. Кыргызстанда 700 миңге жакын насыя алуучулар бар болсо, алардан 2 айдын ичинде 20 миң кат келип түшкөн. Жөн эле 29 жылдан бери коммерческий банктарды, микрокредитный компанияларды, ломбарддарды биз багып келатабыз. Азыркы учурда ким бирөө айтсынчы, мына бизнесмендерден айтсынчы, мына мен азыр бизнес кылып атам, мен кредиттин барысын ушул өзүмдүн эмемде өрүңтүрүшүп, чоңойтуп, момундай кылып демеле пайдасын келтирип атам деп айтсынчы, айтпайт. Мен азыр банкка иштеп атам деп айтат. 70 миң, 100 миң, 200 миң сомду мен ошол только банкка таап берип атам деп айтат. Эгер азыр чечилбесе, уже карапайым бел, чындап кыйналды. Кредит дегенде уже көбү өлүп атышат. Көбүн дегенде айтканда балдарын таштап чет өлкөгө кетип атышат. Кыргызстанда насыя алуучулардын саны жылдан жылга өсүүдө. Акыркы 5 жыл аралыгында өлкөдө микрокредиттик компаниялардан күрөөсү жок. Үстөк пайыз менен кредит алгандардын саны 97%га өскөн. Экономисттердин айтымында бир катар өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы АКШда, насыя 5%дык үстөк менен берилсе, Кыргызстанда 40%га чейин. Мисалы үчүн араб өлкөлөрү акча көп. Мамлекеттер башка мамлекеттерге 2%-ын тегерегенде эле беришет. Бул деген ошондой эле карап көрсөңүздөр 2% деген $20 миң алсаңыз, 4 жылдан кийин кайра $12 миң кошуп берип атасыз. Бул 2%. А биздин пайыздар менен канча кошуп бериш керек болот да? Же отурган болсо бизде мамлекеттик ипотекалык компания бар. Анын пайызын түшүрүп атат 6%га, 6,5%га чейин, бирок азыр дагы суранышат 4%га, 4%га түшүрө албайт. Себебинде бизде длинный деңгей деп койчу, отурган болсо көп акча жок да. Өлкөдө насыя алгандардын санынын өсүп жатышына экономикалык оор кырдаал себеп болсо, дагы бир себеби элдин финансылык сабаттуулугунун жоктугу дешет адистер. Белгилей кетсек, финансылык сабаттуулук акчаны туура пайдаланып, көбөйтүү. Эң негизгиси тапкан каражатыңыздан коротконуңуз ашып түшпөшү керек. Бул тапчу акчаңызды азыр жок кылып койбо, же карыз алба дегенди түшүндүрөт. Кредитти күнүмдүк керектөө үчүн эмес, кандайдыр бир бизнес баштоо, чоң максаттарды ишке ашыруу үчүн алуу керек дешет адистер. Бирок той топурга, ар кандай маарекелерге деле насыя ала берүү финансылык сабаттуулуктун жоктугунан кабар берет. Акча керек болгондо эле кредит алыш керек деп ойлоп калышат. Бирок мына мен экономист катары айтып коеюн, акчанын алуунун, табуунун көптөгөн жолдору бар. Жанакы окууга контракт төлөгөнгө, жанакы бала бакчаларга төлөгөнгө, дагы бирдемеге жетпей аткандар болсо, биздин элдерди ошол акчаны алдын ала сбережение деп коет. Ошонун топ-топ башында кичине болсо дагы инвестиция кылып, анан ошонун негизинде ошол акчаны пайдаланганга үйрөнүшүбүз керек да. Ал эми акча чогултууда негизги эрежелердин бири буюм сатып алууда ал бизге пайда алып келеби деген суроону коюш керек. Дүйнө эли сатып алуу маданияты менен жашап жатканын, туш тарабың сага бир нерсесин сатканга аракет кыларын экономисттер көп белгилешет. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.